Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул ден соолук программасы түз эфирде ЛТР каналында. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу көрөрмандар, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы өз саламаттыгыңа жооптуу бол. Дал мына ушул тема боюнча эгерде программа көрүп жатып, сизде да кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыз болот. Байланышчу телефондор 032 22 код аркылуу 709 78 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Өзүңүздөргө маалым болгондой, мына ушул февраль айынан баштап жооптуу бол акциясы өтүп атат. Бул эркектердин саламаттыгы текшерилүүдө десем болот. Анда студиябызга келген кадырлуу конокторду мен сиздерге тааныштырсам, Диана Ашырбаева Ош облустаралык бириккен клиникалык ооруканасынын кардиология бөлүмүнүн кардиолог дарыгери. Кийинки коногубуз Керимбек Бакытбек уулу Ош шаардык клиникалык ооруканасынын урология бөлүмүнүн дарыгер-урологу. Кийинки конок Саадат Оморова Ош шаардык 1-чи үй-бүлөлүк медициналык борборунун номер 2-чи дарыгерлер тобунун үй-бүлөлүк дарыгери. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Анда маегибизди мына ушул бир айлык боюнча баштасак, кандай өтүп атат? Элдин катышуусу кандай? Айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Ушул айда эркектердин арасында өтүп аткан жооптуу бол деген программа менен өтүп атканды натыйжасында бардыгына айтып кетким келет. Бул 22 жылы 20 декабрда чыккан буйруктан, саламаттык сактоо министрлигинде чыккан буйругу болот. Ошондуктан мына 3-4 жылдан бери бул программа менен иштеп келебиз. Ошондуктан ушул айды аккордный ай кылып бизге февраль айыны ар дайым ушу эркектерди текшерүү жана ошолордун ооруларынын алдын алуу деген программа менен иштеп келебиз. Эми биздин ишибиз биринчи ушу оорулуу эмес, эми эркектер келгенде биз биринчи эле ушу алардын салмагыны, боюну, анан ИМТ деп коет, ошо ашыкча салмагыны көрүү, анан калган тесттерини, баягы суроо жооптору бар. Тамеки чегесиңби, канча чегесиң, арак ичесиңби деген жооптору бар. Ошонун бардыгын айтып берүү зарыл. Ошон үчүн биз бул бир эле саламаттыкты сактоо медиктердин иши эмес. Бул ишке дагы образованиялар, башка государственный работниктер дагы бардыгы жооптуу. Ошондуктан биз суранып кетербиз. Ошолор дагы бизге жардам берип, ушул эркектерди биздин поликлиникага келтирип беришсе, биз аларды көрүп, аныктап, ооруларын алдын алууга жетет да, муктаждыгыбыз бардыгы жетет. Ошон үчүн биз суранып кетебиз, келип көрүнүп кетишсин эркектерибиз. Жакшы, бул боюнча дагы алда айтып бересиздер. Негизи мындай бир айлыктын 2022 жылдан бери өтүп жаткандыгы жакшы деңизчи. Бирок бул деле жөн жерден эмес, анткени себеби акыркы убактарда эркектер арасында оорулардын көбөйүп бараткандыгы, жада калса бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан дагы айтылууда десем болот да. Ошол эле учурда жооптуу бол деп айтканыңыздардын дагы жөн эмес. Бул анткени себеби эркектер кош көңүл мамиле жасап жүрүп, оору өтүшкөндө келет деген дагы маалыматтарды угуп калабыз да. Ооба, туура айтасыз. Өзүнө жооптуу болгон киши гана өзүнө ушундай барып көрүнгөнгө жетишет да. Ошондуктан 22 жылдары андай программаны анча деле мындай киргизе алганыбыз жок, бирок былтыркы жылдан бери жакшы программага катышуусу жакшы болуп, былтыркы жылы 75-80% эркектерди текшерип калганбыз. Шаар боюнча. Шаар боюнча. Ушу ГСВлар боюнча. Анан азыркы маалда уже 25%, мына 10-число болуп атат, 25% эркектерди көрүп бүтүп калдык. Эми эмне дейлик, ошо тапкан оорулар, биринчиден гипертониясыны таптык, көп эле салмагы көбүрөөк ашыкча салмак менен ооруп жүргөн балдар, давлениялары көтөрүлүп, башка дагы жалобалары болуп, сахарный диабет деп коет,
кант ооруларды. Ошолорду анан алардын наследство деп коет, баягы үйүндө тукум куучуларды болуп, ошонун баардыгын текшерип келгенде биз оорулардын көбүнү тапкандай болдук. Ошон үчүн бул программа иштеш керек. Дагы деле ошондо алдын алуу бизде жакшыраак иш алып барылат да. Жакшы. Айта кетсек, негизинен бул 1 айлык Кыргызстан боюнча жүрүп жатат. Азыркы учурда алыскы райондордо болсоңуздар, сиздер ошол өзүңүз жашаган медициналык мекемеге, жакынкы медициналык мекемеге же болбосо ФАПтардан, анан шаарда болсо үй бүлөлүк медициналык борборлорго барып текшерүүдөн өтсө болот. Анан негизинен ушул эркектер арасында көп кезиккен оорулар дегенде кайсыл ооруларды айта аласыздар? Балким сиз кардиолог катары өзүңүз баштасаңыз. Негизи эле эркектерде дагы Кыргызстан боюнча жүрөк кан тамыр оорулары эң көп кездешкен оорулардын бири болуп эсептелип атат да. Статистика боюнча акыркы маалыматтарды алып карасак, 7 миллион калктын арасынан 1 миллиондон ашыгы бул жүрөк оорулары далилденген, коюлган, дартаты коюлган оорулар болуп эсептелинет. Алардын арасынан аялдарга караганда кан басым көтөрүлүү, жүрөккө инфаркт алып келүү оорулары көп кездешип атат. Себеби эмнеде? Себеби биз ушундай калкпыз, жаныбарлардын майдан жасалуучу тамактарды көп колдонобуз. Айрыкча эркектер аялдарга караганда көп колдонот. Алкоголь ичимдиктерин ичүү, анан тамеки тартуу, аз кыймылдоо, булардын баардыгы жүрөк ооруларына алып келүү себеби болуп эсептелип атат да. Анан биологиялык жактан аял киши менен эркек кишинин организмин салыштырып көрсөк, жүрөк ооруларына аял кишилер менопауза деп коет, айыз циклы 50 жаштан кийин токтосо, ошондон кийин кошулат да жүрөк ооруларычы. Эркектерде ага караганда уже 40 жаштан баштап жүрөк оорулары кошула баштайт. Анан азыркы убакта ушундай жаман нерсе жаштардын арасында да популярдуу болуп атат. Энергетикалык суусундуктарды көп колдонуу. Ошол энергетикалык ичимдиктерди көп ичүү бул жүрөк ооруларына алып келип атат да. Бизге организмге ушундай кооптуу терс таасирлерин берип коюп атат. Мисалы, инфаркт менен ооруган бейтаптар мурда 50 жаштан өткөн куракта болчу да. Өзүмдүн кабылыма деле келди, менден дарылоомду алып кетти. Мисалы, 34 жаштагы эркек бала. Ал жумушуна байланыштуу 2 иште иштеген, күндүзгү сменде, түнкү сменде, күндүзү 3 ичет элем дейт, түнкү сменде уктап калбаш үчүн 4 энергетикалык суусундукту ичет элем дейт. Анан эле бир күн бардым, жүрөгүм токустан кармады, барсам уже инфаркт болупмун. Ошонун натыйжасында жүрөгүнүн фракция выброса деп коет, ошол түшкөн, жүрөгү кеңейген, бир гана бул энергетикалык суусундуктар жүрөккө эле таасирин бербей, бөйрөктөрдү да гемодиализ аппараттарына, башка ооруларга да алып келип атат да. Ошон үчүн мен көрүүчүлөргө деле айтамын, ушул нерседен алыс болушуну сунуштап кетемин да. Жогоруда айттыңыздар да, негизинен бул жашоо мүнөзүнүн туура эместиги, туура эмес тамактануу, аз кыймылдуулук бул ооруну чакырат деп айтасыз. Ошол эле учурда мисалы тоолуу эркектер көп келди, бул ашыкча салмактуулук деп айтып атасыздар. Ашыкча салмактуулук мисалы сырткы көлөмү эле мисалы толо болуп көрүнбөстөн, мисалы ички органдарды май басуу дагы бүгүнкү күндө көп десек болот. Ошол эле учурда боордун май басуу. Негизинен мына ушул келгенде сиздерге бул текшерүүдөн өткөндө бул дарыгерлердин кеңешин гана алабы же болбосо кандайдыр бир изилдөөлөргө дагы жөнөтөсүздарбы, анализдерди тапшырабы, бул боюнча да айтып берсеңиздер. Өзү бул программада ал изилдөөлөр каралган эмес. Неге дегенде баягы тесттеринде, ошо суроолорунда, суроо жообунда андай жок. Бирок оорулуу табып, ашыкча давлениясы болуп, ашыкча салмагы болсо, ал дарыгерге кайрылуусуну, анан углублённый дейт, баягы анализдердин баардыгын текшерип, ошо калган диагнозду тактоо үчүн биз үй бүлөлүк дарыгерге дале жөнөтөбүз дагы. Анан ал жактагы ал решать кылып, кимге жөнөтүш, кардиологко, урологко же кайсы врачтарга жөнөтө турган болсо, ошол анализдерди тактап, анан жөнөтөт үй бүлөлүк дарыгер.
Жакшы, телегөрүүчүбүздөн алгачкы суроо келиптир. Ушул текшерилүү боюнча келген экен да, негизинен бул ошол жерде анализ тапшыруу, ультраүндүк изилдөөлөрдөн өтүү, же болбосо куш адистиктерге көрүнүү бул акысызбы деген суроону калтырыптыр да. Бул боюнча айтып берсеңиз. Эми бизде өзү көрүү акысыз, гарантия деген бизде гарантия программасы бар. Ошо гарантия программасында болсо, например, ал киши иштеген болсо, ал бардыгын акысыз көрүнөт. Мүмкүн бизге иштегендер же гарантия менен страховой полису барлар ким? 18 жашка чейин балдар, пенсионерлер, иштегендер, булар бардыгы акысыз көрүлөт. Негизи. Анан кийин ортосунда бир катмырлар бар го, не работающий деп коет, иштебегендер. Алар обязательно страховой полис алыш керек. Ошондо гана алардын анализдери, врачтарга көрүнүүсү бардыгы акысыз болот. Бир жылда 1840 сом төлөп, бир жылга ошону алып туруп анан кийин көрүнсө, ал дагы дурус болот да, жөн эле келип. Атак биз мына чекапты, мына азыркы жооптуу бол деген программада акысыз эле көрөбүз. Бардыгын баягы давленияларын ченеп, баардык салмактарын көрүп, бунун бардыгы акысыз. Бирок анализдерге биз ошо ОМС болуш керек да. Болгондон кийин биз жөнөтө алабыз аны. Жакшы, мындай деп суроо калтырыптыр. Бул стационардык ооруканалардын ошол тартаныктуу кабыл алуу бөлүмүндө дагы бул акысыз текшерилүү өткөрүлүп атабы деген суроо калтырыптыр да. Бул иш аларда жок, Жок, негизинен ошол. Бул именно поликлиникадагы алынган иш. Бул отделенияларга бул иш тиешеси жок. Неге дегенде биз поликлиникада алдын алуу иштерди биз алып барабыз. Ошондуктан биз алып барып аткан жумуш бул. Бирок эгерде бейтаптар, ошол көрүүчүлөр качан болбосун өздөрүнүн убактысына карап туруп, эгер бизден кеңешин алмакчы болсо, областной больницада иштейм, ошол жерден поликлиникасына келип, өзүнө керектүү дарыгердин кеңешини каалаган убакта алып кетсе болот. Эми сөзсүз түрдө бул айдын ичинде гана эмес, ар бир жаран өзүнүн ден соолугуна кам көрүү зарыл да. Ошон үчүн албетте бир жылда бир, 6 айда бир текшерүүдөн өтүп турганы жакшы. Негизинен дарыгерге же болбосо медициналык мекемеге оору чыдатпай, ыңгайсыздык жаратканда гана биз кайрылат экенбиз да, көпчүлүгүбүзчү, айрыкча эркектер десем болот да. Анан биз ошентип мындай ооруну өткөрүп жиберген учурлар дагы көп кезигет деп айтылат да. Мисалы, урологторго сиздерге профилактикалык текшерүүдөн өтүп келип турушабы? Анан кайсы курактагылар көп келишет? Негизинен эркектин эң биринчи очурда таралган оорусу бул простата безин сезгениши болуп эсептелинет. Бул негизинен простата безин сезгениши, простата безин аденомасы, же болбосо простата безин шишиги, мындайча айтканда простата безин рагы болуп эсептелинет да. Азыркы кезде эң актуальный проблема болуп эсептелет бул диагноз ооруларчы. Бизге көбүнчө ошо азыркы айткандай простата безин сезгениши боюнча, мындайча орусча айтканда простатит менен кайрылышат. Бул негизинен белгилери тезде зарыгыш атуу, жыныс каналындагы ооруу, болбосо жыныстык алсыздык, ушул дарттар менен кайрылышат. Ошол негизинде биз керектүү кеңештерди беребиз, ошондой эле керектүү изилдөөлөр өткөрүп турабыз. Профилактикалык катардагы мисалы кээ бир окуу жайларга, болбосо колледж, мектептерге барып, профилактик иш чараларды жүргүзүп турабыз. Негизинен өздөрү кайрылабы эркектер? Кайсы курактагылар көп келишет? Азыркы мезгилде ошо азыркы простатит оорусу менен мисалы 30-35 жаштагы курактагылар кайрылат. Кээде бирок андан да жаш курактагы эркек мырзалар кайрылат. Азыркы ошо эң глобалдуу проблемалар ошо биринчи очурда ошо простатит оорусу менен кайрылышат бизгечи. Негизинен простатит оорусу менен жаш куракта, орто куракта көп кайрылышат экен. Мен дагы маалымат булактарын карадым. Анан жашы жогорулап калганда простата безин аденомасы менен кайрылгандар болот экен да. Бул учурда дагы аябай өтүшүп кеткен учурда, ыңгайсыздык жараткан учурда анан кайрылып анан өзүнүн дартын билгендер көп экен да. Негизинен мына ушул урологиялык, андрологиялык оорулар бул кандай белги берет? Кайсыл учурда кайрылыш керек? Ушул боюнча да айтып берсеңиз.
Бул негизинен азыркы сиз айтып кеткен простата безинин аденомасы да бул ошондой эле белгилерге бул түнү менен зар ашатуу, зар ашатып атканда ооруп чыгуусу заран, ошондой эле сийдик чыкпай калышы бул сийдик каналдан. Бул да негизинен задержка деп коет. Бул сийдик каналдан чыкпай калган товаркадан шишип кетет. Адам простатасын чоңойгон негизинен ошол кезде экстренный түрдө, шашылык түрдө бизге кайрылышат. Ошол жерде биринчи жардам көрсөтүлөт. Ошондой эле биздин стационар, мындайча айтканда, биздин больницага жаткырылат, биринчи жардам көрсөтүлүп, андан кийин изилдөөлөрдү жүргүзөбүз. Мисалы, простата безинин өзүнүн анализи бар, ПСА анализи. Буну 40 жаштан 45 жаштан өткөн ар бир эркек тапшырышы зарыл. Бул негизинен эмне себептен? Себеп дегенде бул простата рагынын алдын алуу жолу болуп эсептелинет. Ошол анализ аркылуу бул простата рагынын алдын алса болот, ошону көзөмөлдөп турса болот. Ошондой эле дарыласа болот, ошол анализге карапчы. Анан биз көбүнчө ошол простата безинин аденомасына көп басым жасайбыз. Себеп бул азыркы кезде простата безинин шишиги, мындайча айтканда, простата безинин рагы көбөйүп жатат. Мындайча айтканда, эркектердин ооруларынын рагы боюнча 3-чү местеде турат бул оору. Эркектер арасында, Ошодон бул негизинен аныктоо жолдору, УЗИ, болсо биопсия, жана мен айтып кеткен кан анализин, ПСА анализин негизине келип чыгат да, аныктоосу. Негизги ушу белгилер аркылуу аныктайбыз биз. Жакшы, кийинки суроо телегөрүүчүдөн келиптир. Саламатсыздарбы? Менин мойнумдун сол тарабы ооруйт дейт. Сол тарабы ооруйт жана сол кол тарапка берет дейт. Кан басымым 2-3 жылдан бери кыйналып келем кан басымдан дейт. Текшерилсем мээге кислород жетпейт дешти дейт. Башыма дейт, мындай ийне сайгандай болуп ооруйт. Эмне кылышым керек? Ошондой эле бөйрөктөрүм дагы ооруйт, жүрөккө бере баштады деген суроо калтырыптыр. Негизи кан басымдын жогорулашы бул систолдук 140-тан диастолдук артериалдык кан басым 90-дон көтөрүлгөнү артериалдык кан басымдын жогорулашы болуп эсептелинет да. Көп эле учурда артериалдык кан басымдын өзү белги берет. Бул баш ооруу, далылар уюшуу, көз алды туман сыяктуу караңгылоо, баш айлануу, жүрөк айланасы кысылуу жана жүрөгү бат согуу белгилер менен коштолушу мүмкүн. Кээ бир учурда эч кандай бессимптомный белги бербей калат да. Анан бул көрүүчүбүздүн жаш курагы канчада экен, ошону да билишибиз керек. Анан жүрөктүн стенокардия оорусу, жүрөктүн кан тамырлары кысылып, кан коюлангандын натыйжасында жүрөктүн ичинде атеросклеротическая бляшка тосулгандын негизинде кан тамыр сол тарапка кеткен кан тамырлар дагы бар да, ошолорго кан жакшы жетпей туруп, ал дагы оору бериши мүмкүн. Просто биз мындай учурда диагностировать этишибиз керек. Жүрөктөн берип атабы же башка остеохондроз ооруларыданбы, же жүрөктүн айланасы дагы башка оорулардын негизинде. Ал үчүн кардиологко көрүнсүн сөзсүз түрдө. Башка кабылдоолорго алып келбеши үчүнчү ЭКГ аппараттардан өтүп, эхолордон өткөндөн кийин кан басымын өлчөп, ошого жараша бейтаптын алына карап туруп дары-дармектерди жазып бере алабыз. Кардиологко көрүнөт, эгерде жүрөктө эч кандай оору жок болсо, анда неврологко сиздер көрүүсү зарыл. Жолдомо бересиздер, ал жактан көрүнүп дарыланса болот. Кийинки суроо телегөрүүчүдөн келиптир. Саламатсыздарбы? Боор оору жөнүндө айтып бериңиздерчи дейт. Оор жумуш кылсам дейт, оң жак тарабым ооруп калат. Гепатит Б деп калтырыптыр. Ушул боюнча айтсаңыз негизинен. Гепатит Б аныкталган болсо, анда үй бүлөлүк дарыгерлердин каттоосуна туруп, ошол жерден биз азыр гепатит Бнын дарыларын акысыз берип жатабыз. Ошого келип көрүнүп, анан УЗИлерини, аныктама анализдердин баарын тапшырып, үй бүлөлүк дарыгерге келсе, ошондо дарылоосуну карап беребиз, кандай дарылоо кылыш керек. Же дагы башкалар обследование кылып көрүш керекпи? Ошондон кийин эле биз бир нерсени айта алабыз да. Азыр эми бул жерден айтыш кыйын да. Негизинен мына ушул эркектер арасында көп кезиккен оорулар дегенде бул ички органдардан, мисалы тамак сиңирүү органдарында көйгөй көп чыгарылат деп айтылат да. Ошол эле учурда мисалы
өткөн көрсөтүүлөрүбүздө эле онкологдор келип айтып кетти, акыркы убактарда ашказан рагы алдыңкы орунга чыкты депчи. Мында дагы мындай карап көргөнүбүздө эркектер арасында кабылгандар көп экен да, бул боюнча да айтып берсеңиздер. Эми мен ойлойм бул эркектердин арасында болгон себеби булардын биринчиден ушу анамнезини чогултканда тамакты баягы өзүнүн убактысында жебейт. Анан кийин баягы Көп өлчөмдө жейт. көбүнчө мындай кургак эле чуркап жүрүп эле жеген болот. Экинчиден тамеки чегиши мүмкүн. Тамеки дагы ошол ооруларга алып келет. Анан мына энергетиктерди ичиши мүмкүн. Дальнебойщиктер бир жактарга алыс айдаган дальнебойщиктер бар да, ошолор дагы ушу жолдон эле тамакты мындай курак жеп эле энергетиктерди ичип, ошолордун баардыгын ошондо ушул жолдо жүргөндөрдүн дагы ичинде көбүрөөк ушундай оорулар катталып калып атат. Анан бир жылда бир өзү көрүнүп, өздөрүн анализ кылып, анан көрүнүп, проблема болуп атса анын баардыгын көрсөтүп туруш керек да. Өзү врачтарга кайрылып туруш керек. Өзүнүн мындай ден соолугуна кайдыгер карабаш керек да. Ошон үчүн ушу программадагы өзүңө жооптуу бол деген сөз, ошо эркектер дагы өзүнө жооптуу болуш керек да. Бул жакта доктор айтып кетти, туура эмес тамактануу баардыгын түшүндүрүп берди. Экинчи дагы бир себеп болушу мүмкүн, ошол эркектердин психоэмоционалдык абалы терс жактан. Көп ойлонуу, көп кыжаалат болуу, сыгылуу, аял кишилер менен эркектердин психологический состояниясында дагы айырмачылыктар болот экен да. Ошолордун көп ойлонуу, психоэмоциональный напряжениялардын таасиринен дагы ошол онкологиялык жана башка кан басым көтөрүлүшү, кан диабетинин кошулушу дагы ошол ооруларды да чакырат. Жакында дагы мына Германиядан изилдөө жүрүптүр, жакында эле окуп көрдүк. Айтып атпайбы, рак оору менен кимдер ооруйт? Көп таарынган, 85% таарынган киши ооруйт экен. Именно ошо таарыныч менен жашаган киши көп ошо рак ооруга кезигет дейт. Организм перестройка болот экен дагы. Организм ошого таарынып, ошол жерден перестройка болуп, ошон үчүн ошо таарынган адам дагы көбүрөөк ошо рак ооруларга. Мисалы, аял киши бирдемке кыжаалат болуп, сыгылып, ойлоно турган болсо, сыртка чыгарып таштаганга, ооба, ыйлайт, кыйкырат, өзүнүн ичиндегин сыртка чыгарып таштаган экен да, кармап калбайт. Ал эми эркектер ушундай ичине кек сактап, көп ойлонуу, ичинде кармап жүрүү. Мисалы, биз бирдемке кыжаалат болгонубузда гормон стресса деген кортизол деген гормон көп өлчөмдө бөлүнүп чыгат да. Ал бизде иммунитеттин түшүшү менен, кан тамырлар кысылганда артериалдык кан басым көтөрүлүшү менен көп нерсе организмге терс таасирин тийгизүүчү өзгөрүүлөр менен коштолот да. Ошонун натыйжасында башка ооруларды чакырып алат. Ал эми мисалы бизде дагы көп бейтаптар келгенде ар бир адам темпераментке бөлүнөт да. Холерик, меланхолик, ошолордон салыштырып көрсөк, көп кыжаалат болгон бейтаптарда оорулар көп и айыгып кетиши дагы көбүрөөк. Вероятность көп болот. Ошол эле учурда тамакты ичүүдө мисалы шашып жөө же болбосо анын температурасы дагы маанилүү деп айтылат да. Бизде ысык тамакты ичкен жакшы көрөбүз, ысык чайды ичкен жакшы көрөбүз. Бул дагы мисалы кызыл өңгөчкө, ашказанга түздөн түз таасирин берет деп айтылат. Негизинен мына ушул жогоруда кан басым оорусу деп айтып калдыңыздар да. Бул кан басым оорусу дагы акыркы убактарда жашарып атат деп айтышат. Анан ошол эле учурда тукум куйт деп дагы айтып келет. Эгерде мисалы азыр эркектер арасында толо болгондор да көбөйүп кетти дедиңиздер, өзүнүн салмагын көзөмөлдөгөндөр. Булар дагы бат эле ушул кан басым оорусуна кабылып калуу коркунучу бар экен. Ооба. Бир фактор болуп эсептелинет да, бул ашыкча салмактын пайда болушу дагы. Мисалы бейтаптарда көп ашыкча салмак менен жабыркаган болсо, кан басым көтөрүлүшү 70-80%. Андан сырткары сахар, кан диабети да кошулушу мүмкүн. Мисалы, бейтап салмагыны 100 килограмм боло турган болсо, 90 килограммга, 80 килограммга түшүрсө, 2 эсе бизге жакшы натыйжа берет кан басымды нормага түшүрүшчү.
Ошон үчүн биздин жашоо шартыбыз көбүрөөк ошого талап кылынып атат да. Офисте отуруп иштөө, эркектерде деле аз кыймылдоо, үйүндө келсе деле мурдагыдай көп кыймыл жок. Ошолордун натыйжасында деле гиподинамиянын салмак көп кошуп, анан тамактануу. Бардык тамактарга составын окусаң ГМО, гормоналдык заттарды кошулат экен да. Аларда фастфудтар, тез даяр болуучу тамактар көп болуп атат. Анан азыр айтып кеттик го, мисалы кан басым көтөрүлүшү. Бизде башка нацияларга караганда көбүрөөк тузду көп колдонот экенбиз да. Мисалы тамактануучу жерлерге барсак деле ар бир столго туз кошумча коюлуп коюлган да. Тамакка кошулат. Аны да каалоочулар 2 эсе көп коюш керек. 10 жыл мурда бир күндө бир адам 7 грамм туз колдонуш керек да. Андан ашыкчасы көп болуп эсептелинет эле. Кийин ошонун нормативи 5ке түштү. Азыр бир адам үчүн 4 грамм гана туз колдонуш керек. Андан ашыгы башка ооруларды чакырып коюлуп атат. Ошол эле учурда бул ашыкча салмактуулук кант диабетине алып келген учурлар да көп, Ооба. Келет. Бул жерде ашыкча салмактуулук боюнча бул ашыкча салмактуулук урологиялык жактан да таасирин тийгизиши мүмкүн. Мындайча айтканда эркектик күч кубатка таасир бериши мүмкүн. Мындайча айтканда эркектик күч кубаттын төмөндөшүнө алып келиши мүмкүн да. Себеп бул гормондордун бөлүнүп чыгышы, тестостерон гормон бөлүнүп чыгышы азаят. Ошондой эле эркектин жыныстык алсыздыгы күчөйт. Бир гана жүрөккө таасир бербестен ошо урологиялык жактан дагы өз таасирин бериши мүмкүн. Ашыкча салмактуулук, жана кесиптешим айтып кеткендей, стресс, чарчоо, кыжаатчылык ушул дагы эркектик күч кубаттын төмөндөшүнө алып келет. Ошол үчүн сөзсүз түрдө тамактануубузду көзөмөлдөшүбүз керек. Анан мен деле ар бир бейтап келгенде айтамын, жашылча мөмө жемиштерди тамактануу рационуңуздарга көбөйтүңүздөр. Бир күндө ар бир адам 500 грамм жашылча мөмө жемиштерди жеш керек да. Бул бир отурганда эмес, эртең менен, түшкү тамактануу, кечки тамактануу, перекус убактарында сөзсүз түрдө салат болобу, мөмө жемиштер болобу рационуга кошуу зарыл. Кийинки суроо телегөрүүчүдөн салмастарбы мен түнү уктап жатканда дейт, чалкадан жатып калган учурда дем жетишпей калат, анан өзүм билип ойгонуп кетемин. Эмне себептен ушундай болуп калат деген суроо калтырыптыр. Синдром апноэсинан болушу мүмкүн. Ал деген өзү деле айтып атат да, мисалы бул көрүүчүбүздө деле ашыкча салмак болушу мүмкүн да. Синдром апноэсина көбүнчө ошол ашыкча салмак менен жабыркаган адамдарда болот. Анан өпкө оорулары менен ооруган адамдарда дагы болушу мүмкүн. Кийинки суроо салмастарбы менин желкем ооруйт дейт, башымдын төбөсүнө чейин ооруйт дейт, ошо желкемден баштап дейт да. Алым куруйт, эмне кылсам болот, салмагымда аз арыктыкмын дейт, салмак бошалбай жатам деген суроо калтырыптыр. Эми желкеси ооруса, бул жерде невропатологко көрүнүш керек. Эмнеге дегенде, по-видимому, остеохондрозу бар да. Ошо остеохондроз, нервный корешоктору баягы кысылып калганда, питание жакшы барбагандыктан ошон үчүн башы ооруп калышы мүмкүн. Ошон үчүн невропатологко кайрылып көрсө, аны тактап туруп, анан дары жазып берет да. Мындай деген суроо калтырыптыр. Саламатсыздарбы? Эркек киши экен, ушул менде дейт, ушул ичегилеримде көйгөй барбы деп калам дейт, мындай ичим демделе берет, анан ошого эмне кылсам болот деген суроо калтырыптыр. Бул боордон эмеспи деген да суроо. Аны изилдеп көрүш керек, бирок ашказандан дагы болушу мүмкүн. Эмнеге дегенде, кишечниктин өзүндө дагы болушу мүмкүн, ичи карындачы. Аны изилдеш керек. Анан УЗИ бар бизде, эгодоскопия деп коет, багы ичинен аппарат салып көрө турган, анан анализдерин текшерип көрүп, анан изилдеп диагноз коюп бериш керек да. Ал көп учурда болот да, өзү айткандай, боору деле, ашказаны деле, өтү ооруп атса деле, кишечникте изменениялар болсо деле, ошонун бардыгында дем болуп калышы мүмкүн, газы деп коет да, ошо газы болуп калышы мүмкүн да. Ал эмес, даже курт болгондо дагы газы болот да. Жакшы, негизинен мына ушул бир айлыкты күчөтүү максатында дагы кандай аракеттер көрүлүп атат? Мен билгенден былтыркы жылы мисалы билим берүү башкармалыктар менен чогуу иштешип, окуучулар өз атасын ушундай медициналык мекемеге жетелеп барганын көргөнбүз десем болот да. Ооба. Былтыркы жылы бизге ошо образованиядан аябай жакшы жардам бергенин себеби, ошо аталарына эжекелери жазып бергенде,
кароодон өтүп бериңиз, сизден сураныч деп. Ошон үчүн балдары болсо атасына алып барып өтүңүз, болбосо сабакка барбайм, өтүңүз деп отуруп өткөзүшкөн да. Ошол дагы бизге чоң жардам болгон. Быйылкы жылы андай образование бизге жардам бербеди го, бирок элдин өзүнүн уже аң сезими өсүп, өздөрү дагы биз өзүбүздүн медсестраларыбыз бар да, алар дагы баягы группалары менен жазып келип өтүп кетиңиздер, пожалуйста, бизде азыр ушундай 1 айлык жарыяланган, ошон үчүн келип өтүп кеткиле деп анан келип атышат, ошо биздин чакыруубуз менен келип көрүнүп кетип атышат. Бирок ошондой жардам болсо андан дагы жакшы болмок. Айта кетсек, негизинен бул текшерилүүгө 18 жаштан жогору Кыргызстандын бардык жараны үй бүлөлүк медициналык борборлоруна же болбосо ФАПтарга барып өтсөңүздөр болот. Кийинки суроо кичинекей балдар боюнча келиптир, жооп берип койсоңуз. Саламатсыздарбы? Менин балам 9 жашта дейт, оозум урду жыттана берет дейт. Дарыгерлерге алып барсам, жакшы эле дешти, бирок жагымсыз жыттанат. Эмне кылсам болот деген суроо. Бул баланы куртка обследовать кылыш керек, анан ашказанын дагы обследовать кылыш керек. Бул баягы курттар ичегилеринде баардыгы көбөйүп, азыр как раз курттар дагы өзү өскөн маал болот да азыркы периоддо. Ошон үчүн ошондо оозунда ушундай жакшы эмес жыттар чыга баштайт. Аны ата-эне уже сезип туруп, обследование кылдырып, анан дарылаш керек. Буну алдын алып дарылаш керек. Саламатсыздарбы? Жашым 38-де, толкундансам, жинденсем, колум калтырап, жүрөгүм катуулап кетет дейт. Эмне кылсам болот? Кандай дарыны сунуштайсыздар деп калтырып. Бул көп эле ушул курактагы бейтаптарда көп келет да. Бизде деле мисалы кыжаалатчылыктын таасиринен жүрөгүм ооруп атат дейт. Мындай убакта биз кандай текшерүүдөн өткөрсөк да таза чыга берет жүрөгүчү. Бул нервде кыжаалатчылыктын таасиринен ушундай белгилерди берет. Бул убакта өзүңүздү тынчтандырыңыз, өзүңүздү алаксытыңыз жана сиздин абалыңызга карап туруп нервди тынчтандыруучу дарыларды ичүү сунушталынат сөзсүз түрдө. Анын бул белгилерди, бул ооруну невролог дарыгери сизге жардам берип, дары татыны коюп, дары дармектерди жазып берет. Эртең менен уйкунан ойгонсом эле башым ооруп калат дейт. Бул кооптуу оорунун белгилери эмеспи деген суроо калтырыптыр. Эс алып турат экен, бирок баш ооруйт экен да, эмнеден? Анын жашыны билиш керек, эмне жумуш кылат, кандай саат канчада жатты, өзү туура уйку дагы 8-10 саат болуш керек да. Саат 10-до уже нормальный адам жатып укташ керек да. Анан кийин эртең менен уже сергек турат, оору сыркоосу жок, сергек турат. Ошон үчүн уйкунун дагы өзүнүн убактысында укташ керек. Керектүү эмес передачаларды көрүп алып жатып алышса деле мүмкүн ошондой переживаниялар болот. Эми аны сүйлөшүп көрүш керек да. Ушул оорулуу менен сүйлөшүп көрүш керек. Анан кийин ошого карап дары дармек жазып бериш керек. Если керек болсо. Биз дарыгерлер менен сүйлөшкөндө эркектер бүгүнкү күндө жаштар арасында көп медициналык мекемеге барып өзүн текшерткен учуру бул үйлөнүү астында баргандар бар экен. Бул көңүл жылытарлык десем болот. Анткени үй бүлөнү пландаштырып, өзүнүн саламаттыгын өзгөчө кам көрүшөт экен да. Мына ушул медициналык мекемеге кандай барганда кандай изилдөөлөрдөн өтөт, ушул боюнча даярдалган видео материал бар. Жалпыбыз биргеликте көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Конгестивный простата везикулит деп коет. Бул эгерде сен эртең үйлөнүп уже регулярдуу ушу төшөк жыныстык катнаш башталса, бул оору өзү эле айыгып кетет. Бул ушул баягы эркектерде ушул физиологиялык талап деп коет, жыныстык катнаш. Ушул талап аткарылбаса, ушул өңдө дарттар келе баштайт да. Эми эртең сен жакында үйлөнөм деп атасың, үйлөнүп уже регуляр жыныстык катнаш башталса, бул дарттан айыгып кетесиң. Биз скрининг УЗИ өткөрөбүз, общий УЗИ. Эркектин дагы, аялдын дагы. Бул богок безден баштап туруп, бардык ички органдары,
надпочечники и ошо жыныстык органдарды көрүп чыгышыбыз керек баары. Простата безінің состояниясы. Простата безі хронический воспаление болып кеткен бе, же опухоль бар бы, же аденома болып қалған бы, же ошого окшогон оорулар менен дагы, ошолор дагы тукумсуздукка алып келип коет да. Мошонкада уруктук бездери, ошол өрүктөр дагы же жакшы өспөй калган болушу мүмкүн, же проходимость бузулуп калган болушу мүмкүн, ошо уруктук клеткалардын өтүш жолдору тосулуп калган болушу мүмкүн, же тамырлар кеңейип кеткен болушу мүмкүн, же бир опухоль патологиялар болушу мүмкүн. Ар түрдүү ошол ооруларды бар жоктугун биз көрүп чыгып эле ошо тукумсуздук эмнеден болуп атат, кайсы безден болуп атат, ошону биз уже 70-80% УЗИде эле айтып койсо болот да. Бесплодие менен кайрылганда больнойлор обязательно спермограмма тапшырышат. А сперманы подвижностин көрүп атам, активность, малоподвижные, неподвижные, общее количествосы кандай болуп атат. Анан 1 миллионда канча количество бар, 1 миллилитрда. Анан кийин кандай сперматозоидтер бар. Сперматозоиды жаман сперматозоидтер, куйругу бурулуп калган сперматозоидтер болот. Аны стератоспермия дейт. Счетная машина бар. Активностины, малоподвижностины, неподвижностины ушул эсептеп берет. А миллиондорду камера Горяевада эсептейбиз. По диагонали эсептеленет. Канча миллион болсо, ушу камера Горяевадан эсептеп беребиз. Мынау жамбас сөөгүнүн ичиндеги органдар деп коет, ошол табарсы, урук бездери жайгашкан областтагы органдар кан айлантуусун жакшырткан, ошол бизде жогоруда мына жигиттер жасап аткан көнүгүүлөр өтө пайда берет. Приседание баягы газ басыш деп коебуз, велосипед. Көп эркектер баягы чуркаганы пайдалуу, футбол ойногон, ошол бизге ошол чурай зонага канды как насос катары айдап берет. Ушу көнүгүүлөр жасса эркектик кубатка да пайдасы бар. Табарсыздын баягы сара кармоосу, ошол жактан көйгөйлөр болбойт да. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер ден соолук программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн биз өз саламаттыгыңа жооптуу бол деген теманын алкагында маектешип жатабыз. Маегибизге кайрылып келсек, негизинен мындай деген суроо келиптир көрүүчүдөн: саламатсыздарбы, жашым 57-де, менде көп жылдан бери ич катуу бар. Кеңеш берсеңиздер дейт. Балким сиз жооп берип кетесиз. Ич катуулар көп эле болот, ал туура эмес тамак жегендиктен болот. Анан кийин ошо переживаниядан болот. Кичинекей кезинен эле катып келгендер болот да. Ошон үчүн аны туура тамактануш керек. Анан изилдеп көрүш керек аны дагы. Неге дегенде менин практикамда болуп атат, ошо азыр 2 жаш жигит ошо ар дайым ушундай ич катуу болот экен. Азыр изилдеп келгенден кийин бир күн эле келип калды приемга, аябай купку болду. Сенин чут акыбалың жакшы эмес деп сурасак, текшертип көрсө каны аябай түшүп кетиптир дагы. Анан кийин ич катуусун айткан эмес эле. Катууланган экен, азыр эми рак кишечника болуп калыптыр. Эми ошону Москвадан, Россиядан дарыланып жүрөт ошол бала. Ал дагы жап-жаш. Андан мурунку бир бала дагы 94-жылкы, ал дагы ошо ичи менен келген, бирок рак кишечника табылып, башка жактарга метастаз берип, ал каза болуп калды. Ошон үчүн бул оору аябай көп. Анан ич катуу деген аябай көп. Аны обращать кылыш керек, ага жөн эле кайдыгерлик карап койбош керек. Аны обязательно обследование кылдырып, анан кийин ошого карап дарыланып коюш керек. Ич катуу баш керек.
потому что ага пробиотиктер бар, башка дарылар бар, ичти катырбай жакшы йогурттар бар, ошолорду ичип вовремя тамактануу болсо жакшы эле болуп кетет да. Анан көп жылдан бери каттыса ал оору, аны текшертиш керек. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Апам кыжалат болуп, көп ойлонгондой буттары, тамандары ооруп, бетине майда бүдүр чыгып кетет. Эмне кылсак болот? Апам 63 жашта деп калтырыптыр. Сиз жооп берип кетесизби? Мындай убакта негизиден жана айткандай нервти тынчтандырыш керек биринчи убакта. Ар бир бейтаптын жакшы болушу 70-80% өзүдөн зависит да. Ошон үчүн өзүгө өзү жардам бериш керек. Албетте көрүнгөндө нервтердин таасиринен биздин нервный системабыз бардык органдарды башкарып турат да. Биз кандайдыр бир нерсеге кыжалат боло турган болсок, ошол организмге отражать этет да. Нервти тынчтандырып, кошумча абалына жараша дары дармек берүү зарыл. Бир гана мисалы азыр мындан алдыңкы көрүүчүбүз айтты, жүрөгүм титиреп кетет депчи. Кээ бир бейтаптарда аябай бирдемке кыжалат болуп, сыгылып ойлонгондо ашказаны катуу ооруп, кусуп, ич өтүү менен коштошу мүмкүн. Башкаларда болсо бөйрөктөргө терс таасирин берет да. Бул организмдин өзгөчөлүгүнө жараша. Ал азыркы айткан апасыны сүрөттө берип атат да кандай абалда болушучу. Ошон үчүн кошумча суставдарды дагы, кожный ооруларыны дагы кошумча текшерүү зарыл бул бейтапта. Мындай деген да суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Балам 11 жашта дейт, анын жыныстык мүчөсү кичинекей, эмне кылсам болот деген суроо калтырыптыр да. Бул боюнча айтып берсеңиз, бизге балдар урологу келбеген, ошону сиз дагы айтып берсеңиз. Негизинен балдар урологу келбесе да, биз уролог катары жаштарга, ошондой эле өспүрүмдөргө кеңеш берүүгө милдеттүү болуп эсептелебиз. Мисалы бул Жакшы. Бул проблема негизинен көпчүлүк ата-энелерде кездешет. Себеп ата-эне өзүнүн баласын убагында карап, убагында текшерүүдөн өткөргөн эмес. Ошол себептен мисалы жыныс органдары жакшы өрчөй алышы мүмкүн. Бул жыныс органдын патологиялык белгилери болот. Мисалы жакшы өрчөй алган, мисалы фимоз, криптохизм деп коет. Бул криптохизм урук жумурткасынын баягы түйүлүү немесине, башчасына түшпөй алган болуп эсептелинет да. Мындай оорулар көп кездешет. Бул негизги жаман жери бул баягы тукумсуздукка алып келиши мүмкүн. Ар бир ата-эне ошондой эле атасы бул баласынын жыныс органын ошондой эле жыныс жактан жетилишине кандайдыр бир өз салымын кошот. Себеп баласы менен текшерүүдөн өтүп, баласын текшертип, азыр айтып кеткен жыныс органдарын ошондой эле анализдерин текшерип өткөрүп карап турса, бул бала жакшы жетилип, жакшы неме тукум калтырат деген негиз бар да. Негизинен мына ушул даттануу менен эгерде бара турган болсо, кандайдыр бир дары-дармек керек болсо, дары-дармекти жазып бересиздер же болбосо биз негизинен текшерүүдөн өткөрөбүз. Биринчи кезекте ар бир жаранга текшерүүдөн өткөрүп, ошол текшерүүнүн анализдеринин жыйынтыгына карап, кандай лекарственный назначение болсо, кандайдыр бир манипуляциялар кылганга кеңеш беребиз. Кийинки суроо. Сол жак мойнумдун кээде бир тамыры ооруйт дейт, башым айланып, көзүм караңгылайт дейт. Бул инсульттун белгилери эмеспи? Жашым 60-та дейт. Кан басым көтөрүлөт, 160га 100 дейт. Же стенокардия эмеспи деген суроо калтырыптыр. Жана айтып кеткендей эле, ошол жүрөк оорулары да жүрөктүн айланасында кан тамыр кысылгандан жүрөктүн айланасында оору берет, сол колдорго бериши мүмкүн. Ал качан козгойт? Мисалы, остеохондроз ооруларыда деле ушундай белгилер болот. Именно жүрөк оорулары болгон болсо, биз биринчи кабаттан экинчи кабатка көтөрүлгөндө, узагыраак жолго басканда, физический нагрузка кылганыбызда ошол жүрөк айланасы ачышат, дискомфорт берет, сол колдорго бериши мүмкүн, 2-3 минуттага созулат. Кээде андан дагы 5-10 минуттага чейин да созулушу мүмкүн. Анан биз нитроглицерин деген таблетканы тилдин астыга салганыбызда оору кой берет да. Бизге белги берет. Жүрөк бизден жардам сурап, ошондой дискомфорт болуп жүргөн убактагы сөзсүз түрдө убакытты
созбой дарыгерге убагында көрүнүшүбүз керек да. Себеби көрүүчү өзү айткандай эле башка жаман кабылдоолорго, инфаркт, инсульттарга жеткирбөө максатында ЭКГлардан өтүп, анализдерди текшерип туруп, алдын алып керектүү жардамдарды беребиз. Мындай деген суроо калтырыптыр көрүүчүбүз. Саламатсыздарбы? Простатит оорусунун кабылдоосу дейт. Бул простата безинин аденомасына алып келеби деген суроо калтырыптыр. Кийинки суроо ушуга эле байланыштуу. Простата безинин аденомасын кандай дарылайсыздар? Сөзсүз түрдө хирургиялык жол мененби деген суроо калтырыптыр. Бул негизинен биринчи суроого жооп берсек, бул простата безинин сезгенчи простатит оорусу бул жаш курактан ишенилет. Мисалы, простата безинин сезгенчи менен простата безинин аденомасы бул жаш куракка карап мисалы айтканда диагноз коюлат. Мисалы, простата безинин сезгенчи простатит бул 30-35 жашка чейин, болсо 40 жашка, 45 жашка чейин кездешкен оору болуп эсептелет. Ал эми 45 жаштан 50 жаш, 55 жаштан жогорку бейтаптарга бул простата безинин чоңоюшу, бул простата аденомасы деп диагноз коюлат. Бул простата аденомасы бул азыркы кезде эң көп кездешүү оорулардын бири. Простата безин сезгенчи катары эле. Азыркы кезде бул хирургиялык жол менен дарыласа, көпчүлүк учурда хирургиялык жол менен дарылап жатабыз. Мындайча айтканда, жаңы методдор менен лечение алып жатабыз. Мурунку жолдор менен дарыласа, мисалы, кесип болсо, ачык, открытый деп коет, орусча айтканда, ачык жол менен простата безин алып болсо, простата безин аденомасын дарыласа, азыркы кезде малоинвазивный деп коет. Гольмый, лазер, тур аппарат деп коет, ошо Зара жолдору менен кирип, эч жерди кеспестен, эч жерди багы травма кылбастан простата безинин аденомасын лечение кылсак болот. Мындайча айтканда, сийдик каналын калыптандырса болот лазер менен багы. Консервативдик жол менен дарылайсыздарбы? Кайсыл учурда консервативдик, кайсыл учурда мисалы лазердик жол менен болобу, же болбосо ачып жасайсыздарбы, операцияга муктаж болуп калат? Бул простата безинин аденомасы бул көбүнчө учурда хирургиялык жол менен гана лечение болот. Качан дары дармек менен лечение кылынат, бул простата безинин объемуна жараша болот. Мисалы, объему бир аз кичинекей болсо, баягы сийип бүткөндө сийдик калдык аз болсо, ошолордун нормативине карап бул дары дармек менен дарыласа болот. Ошондой эле простата безинин аденомасын кайтарса болот да, лечение кылса болот. Бул негизинен ошо размерине, сийдик калдыгына жараша болот негизинен. Жакшы, текшерип көрүп туруп аныктайт экенсиздер, да? Текшерип көрүп, изилдөөлөрдөн өткөндөн кийин анан кийин биз кандай жол менен дарылашты бейтапка кеңеш беребиз. Кийинки суроо телегөрүүчүдөн. Жолдошум 43 жашта дейт, сасык тумоо менен ооруп, какырыгы таза чыкпай жатат, үйдө эле дарыланып атат дейт. Азыркы учурда мукалтин ичип, тайлхот берип жатам дейт. Жыт билбей жатат, эмне кылсам болот деген суроо калтырыптыр. Бул 43 жашта экен. Азыркы маалда бизде грипп деген оору бар го, ошол менен ооруптур. Ошондуктан бул осложнение болушу ыктымал. Эмнеге дегенде какырыгы чыгып атса, воспалительный процесс бар да бир жеринде. Ошондуктан буну рентген жасаш керек. Рентген жасап туруп өпкөсүнү көрүп, анан кийин үйдө дарыланбаш керек. Үй бүлөлүк дарыгерге келип туруп, ошол жерден өпкөсүнү угузуп, рентгенди көрсөтүп, анан кийин ошого карап дары жазып бериш керек. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Башым төбөм көп ооруйт дейт. Машинага түшүп, башым ооруп кусуп келем дейт. Эмнеден улам болушу мүмкүн? Башым ооруп, ичим катып, уйкум качат. Түнү менен уктай албаймын. Уйку качууга дары ичсе болобу деген суроо калтырыптыр. Бул киши дагы врачтарга кайрылыш керек. Невролог дарыгер. Неврологко, биринчи очередь неврологко кайрылыш керек. Анан биринчи үй бүлөлүк дарыгерлер өздөрү сортировка кылып, неврологко же кардиологко же кайсы врачтарга болсо, ошолорго өздөрү жөнөтүшөт. Биринчи үй бүлөлүк дарыгерге барып туруп, ушул жалобаларын айтса, ошого карап туруп, анан үй бүлөлүк дарыгер өзү каяка барышын айтып берет. Мына жооптуу бол 1 айлыгында жалаң үй бүлөлүк медициналык борборлору көзөмөлдөн өткөрүп, же болбосо куш адистиктер дагы? Жок, жалаң үй бүлөлүк дарыгерлер өткөзүп атат бул программа менен. Жалаң ошо үй бүлөлүк дарыгерлер менен медайымдар өткөзүп атышат. Бирок ал деген менен сиздерде куш адистиктер да бар. Эгерде муктаж болсо, ал жака дагы жолдомо бересиздерби? Ошол жерден эле жүрөк ооруну же урологический оору болобу же башка ооруларды тапсак, биз
узкий специалисттерге дагы жөнөтүп коебуз. Саламатсыздарбы, менин сол бутум, согончогум чымырап ооруйт дейт, инсульт эмеспи? Жооп берип койсоңуздар, алдын ала рахмат деген суроо калтырыптыр. Негизинен мисал үчүн дененин чымырап оорушу, буттарда кандайдыр бир сезбөөсү бул инсульт эмеспи дейт. Бул дагы азыркы эле айтылып аткан неврологический оорулардын бир катары болушу мүмкүн. Неге дегенде чымыроо, анан ошол жерге питание өтпөй, колу уюшуп, ошондой ооругандар бардыгы биринчи невропатологдон көрүнүп туруп, анан кийин башка адистерге көрүнүш керек. Ошон үчүн невропатологко кайрылса, ошол диагнозду коюп берет, анан дармек жазып берет. Сиздерге рахмат айтабыз, атайын убакыт бөлүп жалпы тиле көрүүчүлөргө жакшы маалыматтарды айтып бердиңиздер. Аябагандай көрүүчүлөрдөн да көптөгөн суроолор келип калды. Ага эфирден сырткары жооп бересиздер. Ийгиликтер болсун. Орустор колдон алыс болуңуздар. Ушуну менен ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.